Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Студияда мен Мурат Жылокеев. Эми сиздер көрүп аткан бул Менин Кыргызстаным программасы. Бүгүн бизде өзгөчө конок, өзгөчө эфир болмокчу. Деп айтканда атайын алыстан Түркиянын Анталия калаасынан Кыргызстанга атайын биз үчүн, биздин мекендештер, кыргызстандыктар үчүн, ал жактагы биздин боордошторубуздун жашоосу, ал жердеги бүгүнкү турмуш тууралуу кенен маек куруп берем деп биздин коомдук ишмер жана ошондой эле Анталиядагы кыргыз коомунун жетекчиси Шерикбек Акимов келип отурат. Шерикбек мырза, студиябызга кош келиптирсиз. Саламатсызбы? Кош болдук. Чоң рахмат. Аман эсен жетип алдыңызбы? Ооба. Жакшыбы бардыгы? Тынч аман. Анталияда жашап жаткан баардык кыргыз атууларынан сиздерге чоң ысык салам. Рахмат. Мынакей мен сөзүмдө сизди тааныштырып өттүм. Анталиядагы кыргыз уюмунун, кыргыз диаспорасынын жетекчиси деп биз билебиз. Бир жыл болду 31 августта сиздердин ушу түзүлгөнүңүздөргө уюмдун ал жерде миңдеген кыргызстандыктардын башын бириктирип бүгүнкү күндө ар кандай иш-чараларды өткөрүп келесиздер. Келиңиз анда ушундан баштайлык. Бир жыл ичинде кандай жетишкендиктер болду, кандай иш-чараларды өткөрүп, эмне иш кылдыңыздар? Muratbek Murza, biz Koş Bayram dep siz dagы bilgende 31 август ол эгемендүүлүк күнү, анан биздин Анталия кыргыз коомунун туулган күнү, түзүлүш күнү. Ооба. Анан ошого бир жыл болсо деле биз абдан көп иштер жасадык. Эң биринчи чоң мааракебиз ошол 31 августту былтыры 1200 кишилик салондо шаардык ошол жергиликтүү бийликтер менен бирге абдан чоң өткөздүк. Өзгөсү менен көрүп келгем, чындыгында эле мактоого татыктуу иш-чара болгон, чындыгында. Чоң кыргыз парадты уюштурдук. Ооба. Анан 9 метр чоңдугунда кыргыздын байрагын. Ошо байракты мен сурагым келет, кайдан таптыңыздар? Өтө чоң байрак экен. Аны биздин активисттерден бирөө тиктирди, ошентип. Ошол майрамга байланыштуу. Эми кыргыз коому дегенден кийин ар бирини биз кучактайбыз да, кыргыз аттуу ар бир кыргыз. Жаранды. Буга чейин Анталияда ал коом, бул коом деп кичинеден курулуп жок болуп, дагы пайда болуп жүргөн. Бирок биз курулгандан бери бир баягы корпоративный дух пайда болду да. Бардыгы биз бирбиз деп, биз чоңбуз деп. Анан ошол күндөрдө эле баягы сентябрь айында Баткен окуялары болуп кетти. Баткен окуяларында дагы биз өзүбүз ошол губернаторлуктан, мэриядан уруксат алып, Анталиянын борборунда акциябызды айтып, кыргыздын ошол агрессияга каршы экендигини билгиздик. Ошол эле убакыттан кийин кеч өткөзбөй 23 сентябрь кыргыз тили майрамын Ак деңиз университетинде өткөздүк. Бул убакта Ак деңиз университети Түркиядагы 200ге жакын университеттин ичинде эң чоң 10 университетке кирет. Ошондой чоң университетте кыргыз тили майрамын өткөзүп, университеттин баягы идарасына дагы кыргыз тилини ал жакта сабак кылып киргизүү боюнча демилгелерди көтөрдүк. Жакшы. Эмнеге дегенде кыргыз тили дүйнөдөгү эң бай тил. Бунун байыркы тил. Байыркы тил. Бунун тастыгы биздин Манас эпосубуз. 553 миң баягы сап, бул дүйнөдө эч кимде мындай дастан жок. Ошон үчүн ал Манас жөнүндө айтып бердик. Атайын Анкарадан биздин өзүбүздүн атуулардан билим адамдарына чакырдык. Ошол жерде бир конференция өткөздүк. Андан кийин эле жаштарыбыз дагы көбөйүп калды. Мурда Анталияда иштегендер 45 жашынан жогорку кыз келиндер, аялдар баягы иштешет эле. Азыр жаштар дагы көбөйүп жатат. Анан ошого байланыштуу биз 5 өлкөнүн катышуу менен футбол жана волейбол эмелерин уюштурдук. Спорт мелдешин. Ооба. Ал жерде дагы абдан чоң мелдештерге катышып, кыргыз диаспорасы 2-чи орунду алдык. Бирок ошол жергиликтүү Түркия командасы, алар баягы мэриядан спонсорство менен иштеп, дайыма спорт менен заниматься кылган күчтүү командаларга туруктуулук бердик да. Кыргыздар ошол жерде дагы миграцияда жүрсө дагы бекем ден соолук менен карап, биримдүүлүктө болуп, жакшы эме кылдык. Чыңгыз Айтматовдун андагы ошол билимсел катары эмеде Ак деңиз университетинде өткөздүк. Ал дагы абдан чоң маанилүү окуя болду. Анан жаңы жыл эми баары бир баягы жылдын оошу деп бир жылдык бир өзүнчө бухгалтерия боло тургандай кылып элди бириктирип чоң маараке жасадык. Анан мэриянын жасаган чоң концертинде катыштык. Ушинтип анан өткөн жылы билесиздер курултай болгон.
Биз жаңы коом болсок деле ошол курултайга дагы делегат болуп мени тайындашты, шайлашты. Ошого делегат болуп дагы катышып кеттик. Курултайга келип, ошо Анталияда, Түркияда кыргыздардын көйгөй маселесин көтөрүп кеттиңиздер. Көйгөй маселелерин айтып, жазып кеттик, ал жактагы кыйынчылыктарды айттык. Жеңилдиктер кантип жасалса болот деп өзүбүздүн предложенияларыбызды бердик. Ошого миграция министрлиги менен тыгыз байланышта иштедик. Мындай коомдун түзүлүшү менин оюмча абдан пайдалуу болду да. Баары бир кыргыз мекендештери 10.500 расмий Анталияда катталган кыргыздар. Анан бери катталбаган деле мекендештерибиз бар. Ошондуктан бул коомдун иштеши, анын проблемаларды көтөрүп, ошого чечим жолдорун айтышы маанилүү эле да. Жакшы, демек, бир жыл ичинде көптөгөн маданий, спорттук жана ошондой эле көйгөйлөрдү чечүү багытындагы иштерди өткөзүп келатырсыздар. Келиңиз азыр бүгүнкү күндө ошол биздин Түркияда жашаган, анын ичинде Анталия өрөөнүндө жашаган мекендештерибиз жөнүндө сүйлөшсөк, баарыбыз жакшы билебиз, быйыл Түркия мамлекети үчүн, Түркияда жашаган жалпы эл үчүн өтө кыйын мезгил болуп жаткан учур, жер титирөө болуп кетти. Андан кийин өрт көптөгөн шаарларда катталды, тилсиз жок. Андан кийин эле мынакей суу каптап атат. Мунун кандайдыр бир залакалары биздин мекендештерге тийип аткан жокпу? Арасында өтүп кеткен биздин боордошторубуз жокпу деген суроо да. Жер титирөө, зилзала бул Түркия үчүн эле эмес, бүткүл түрк дүйнөсү үчүн, мусулман дүйнөсү үчүн чоң бир сынак болду. Бул жерде биз ушундай болуптур деп бир күнөөлүүдү издебей, өзүбүздүн туугандык сезимибизди, кыргыздын мээримини, кыргыздын айкөлдүгүнү көрсөтө турган бир мүмкүнчүлүк болду да. Биз аны президент башта болуп, биздин элчибиз башта болуп, анан карапайым эл, мигранттар болуп, биз кыргыз эли өзүнүн чындыктан айкөлдүгүнү, кеңдигини, анын мээримдүү калк, боорукер калк экендигин көрсөттүк. Биз Анталия кыргыз коому катарынан биринчи күндөн ошол зилзалада жөн турган жокпуз. Эртте менен барып, ошол кол пайпактарды алып, жаңы одеялларды алып, анча-мынчалар баягындай колдонгон кийимдерди алып жөнөтүшүп атты. Бирок биз коом катары жалгыз жаңыларды жөнөттүк ошол жерде. Анан Кыргызстандын курулган боз үйлөрү, ал жакта министр МЧСтин, анан биздин дипломатиялык кызматтагылардын ошол жерде күндөп, түндөп ошол жерде турганы биздин кыргыз эли үчүн абдан чоң ар намыс болду да. Биз үчүн абдан чоң сыймык болду. Биз дагы Анталия кыргыз коому катары артта турбай, ошол орозо күндөргө туш келди эле 30 күн боюнча билесиз биздин мүчөлөрүбүздүн ресторандары бар. Ал жерде 30 күн боюнча тамак бердик ошол зилзаладан, жер титирөөдөн келгендерге. Анталияда кыргыз коому жөнүндө абдан жакшы абийир болду. Кыйналып келгендерге ошол жерге тамак ашын алып бердик, отелдерге барып зыярат кылып турдук. Колдон келишинче материалдык жана моралдык жардам көргөзсүңөр. Арасында каза болгон кыргызстандыктар болдубу деген суроо. Ал жакта 1-2 болду. Анын консульствонун, элчиликтин жардамы менен алар жөнөтүлдү. Андан тышкары ал жерде жабыркаган кыргыздар болду, ошол жерде жашап жаткан, турмушка чыккан. Биз алар менен тыгыз байланышып, баардык кийим кечесине, биринчи муктаждыктарыны аны каршыладык да. Алардан дагы чоң рахмат айтышты. Андан тышкары дагы бир жакшы көйгөйдү басып айткым келет. Түркиядагы эле кыргыздар эмес, Россияда, Европада жашаган кыргыздар жалпы боордош мекендештер дүйнөдөгү ооба бизге байланышып, биз дагы жардам берели, ушундай күндө эмне кылсак деп акча жөнөтүшүп, бир жардам кылайлы деп баягы кыргыздын кыргыз экендигин көрсөтүштү. Ынтымагыбызды. Ооба, ынтымагыбызды. Ошондуктан мен дагы бир жолу кыргыз болгондугума сыймыктанам, кыргыздын атуулуу болгонума сыймыктанам. Ошого мамлекетибиз мындан дагы күчтүү болуш керек. Мындан дагы ынтымакта болушубуз керек деп ойлойм. Албетте ынтымак бар жерде ырыскы болот деп кыргыз бекеринен илгертен айтпайт. Ошо дагы эле ошо көйгөй жөнүндө сурагым келет да. Бүгүнкү күндө өзүңүз айтып атасыз, 10 миңге чукул расмий түрдө сиздердин Анталия өрөөнүндө кыргыздар жашайт. Андан катталбагандардын да саны көп болсо керек да. Дүйнөдө анын ичинде ушул өзгөчө Турция мамлекетинде, Түркияда инфляция бүгүнкү күндө өтө
чоң жүрүп жатат да. Ошол себептен ал жерде азыркы иштеп аткан биздин боордошторубуздун абалы кандай болуп атат? Ошол жөнүндө билгим келет да. Чындыгында Түркия дүйнөдөгү азыр ковид баягы проблемасы Пандемия бүткөндөн кийин пандемиядан кийин өзү 11-чи экономика болуп көтөрүлдү. Бирок Түркиядагы инфляциянын эң чоң себептеринен бирөө бул энергетический ресурс да. Миллиарддаган долларга нефти, газды чет өлкөлөрдөн алып алат. Анан ошондуктан баягы экономиканын хрупкий жагы да булчу, назик жагы. Ошого карабастан мамлекет баягы динамик менеджмент дейт да, динамичный менеджмент кылып ошончолук кыйынчылыктарды эле өткөзөт да. Бул инфляциянын баары бир баягы айлык менен иштеген адамга зыяны тийбей койбойт. Биздин граждандарыбызга мурда мисалы үчүн $800 алып аткан болсо $700, алардыкы $400, $500 түшүп калган күндөрү болуп атат да. Бирок эми бул мамлекеттин общий тенденциясы ал жерге барып иштейм дегенден кийин ошол условияларга, шарттарга көнүүгө аракет кылыш керек да. Бирок сиздин сурооңуз туура, биздин мигранттарга бул инфляция залакасы тийип жатат. Өзүңүз айтып калдыңыз да мына сөзүңүздө, бул ал жерге иштейм деп каалагандар болсо даяр болуп барыш керек деп. Келиңиз ушуга кенен токтолуп кетебиз. Негизи эле учурда азыркы мезгилде ошо сиз айтып аткан эле $400-500 биздин алыска кетпей эле ушу ала тоозда эле Кыргызстандын ичинде деле курулуш тармагында, айдоочу тармагында, тигүүчү тармагында жана башка тармактарда андан көп үйүнөн алыс кетпей балдарынын жанында, үй бүлөсүнүн жанында дегендей тапса болот деген суроодо. Бирок ага карабастан жок мен чет мамлекетке барам каалайм деген мекендештерибиз болсо кандай? Сиз тажрыйбалуу канча жылдардан бери жашап турган Түркияда адам катары? Менин кеңешим ушундай болот эле. Биздин азыр жаштар эгер туризм тармагында окуп көрүп, ошол 5 жылдыздуу отелдер бул жакта жок да курулат. Ооба. Аны өз көзү менен көрүп, ошонун тажрыйбасын жашап, ошол баягы чоң макина кандай иштегенин көрүш үчүн тажрыйба алганга 3 айга, 6 айга барып иштегендерине акча таппаса деле тажрыйба алыш үчүн барышыга туура деп ойлойм. Бирок көптөгөн жылдарга иштегенге анча деле туура эмес. Ошол эле акчаны Кыргызстанда деле тапса болот. Мен мына Баткенден Бишкекке чейин машинада айланып чыгып көрдүм. Бардык жерде швея керек, строитель, курулуучулар керек. Депчи өзүбүздө деле иш табылбай жатат, ишчи, рабочий руки деп. Анан ошол эле эмени буякта деле жасаса болот да. Жалгыз бир жагы бар, биздин жакшы жагыбыз, может быть, баягы кемчилдигибиз, бизде тынбай эле той, топо боло берет экен да. Анан ошол акчаны элдер топтой албайт, узагыракта туруп топтоп келейинби деп аракет кылат экен да. Бирок ошого карабастан биз дагы бул жакта ошол той, топо, баягындай эме маселелерине өзүбүз бир иреттесек, өзүбүздүн экономикабызга да жакшы болот да. Баягы потребительский экономика эмес, производительный экономикага өтүшүбүз. Сөзүңүзгө мен кошулуп кетмекчимин. Мен жакында эле ушу Европанын 55 жаш чогуу жашаган үй бүлөсүнүн тоюна катышып келдим. Ошол эле Туркиядагы түрктөрдүн үйлөнүү тоюн көрүп келгем. Эч кандай ысырапчылыкты биздикиндей кыргыздыкындай мен көргөн жокмун, байкаган жокмун. Ушунчалык жетишкен бай мамлекеттердеги ушул Европанын анчалык чыгымдын болбогонуна таң калдым да. Бизде сиз айтып аткандай ушу балким биздин жарандарыбыздын алыска кетип атканынын бирден бир себеби ушул болсо керек. Той топурдан той аштан акча алышатпай чогултуп келелик деп кетишсе керек да. Чогултуп келелик дейт да. Ысырапчылыкка өтө эле мындай биз чоң маани бере бербейбиз да. Муну моюнга алышыбыз керек да. Айтсаңыз, негизи эле билимдүү жаштар барып тажрыйба алып келсе деп атасыз. Бул туура. Бирок ошолордун көбү эле кайра Кыргызстанга келбей калып атышпайбы? Аларды Кыргызстанга алып калыш үчүн мамлекет тарабынан да кандайдыр бир иш-чаралар жүргүзүлүш керек болсо керек. Ооба, эми баягы дүйнөдөгү инфляциянын бир өлкөнүн өнүкпөшүнүн эң биринчи себеби ошол кадрлардын жоктугу да. Бизде ошол кадрдын дефицити билинип турат. Ооба. Эмнеге дегенде миграцияга кеткен бардык акылдуу, интеллектуал, баягы ишти жаратман адамдарыбыз, билимдүү адамдар. Билимдүү адамдарыбыз ошол 20 жаштан 35 жашка чейинкилер
Америкада, Европада, Түркияда баягы ошол өлкөлөргө чоң добавочный стоимость алып келип жатат. Ошол өлкөлөрдүн экономикасына чоң байлык алып келип жатат. Ошол эле байлыкты Кыргызстанда алып калып, ошол баягы жаратмандыкты Кыргызстан үчүн колдонсок, чындыгында Кыргызстаныбыз бул дүйнөдөгү эң жакшы өлкөлөрдүн бири, эң алдыңкы өлкөлөрдүн бири болот да. Анан кыргыз эли дайыма мындай акылман да, көрөгөч, тез үйрөнөт. Анан ичи таза, мээнеткеч. Анан ошого элибиздин жакшы характеристика жактарын ушул мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн колдонушубуз керек да. Сиздин бир маегиңизде мен угуп калдым беле, ушул сиз дайыма кыргыздын мекенчил чындыгында эле баягы инсаны катары мен баалап келем. Бир маегиңизде айтып калыптырсыз, ушу Түркиянын басым маалымат кызматына интервью берип атып, ушу суроо берилген экен, кыргыздардын көпчүлүгү эле бул жерге келип, карыларды багып, бир кандайдыр бир Biraz кемсинткенсип журналист мага ошон кесиптешим суроо берген экен. Ошого сиз жооп бериптирсиз, жакшы жооп берген экенсиз да. Ушул сөздү кайталап койсоңуз да, мен ушуну уккум келет да. Себеби телекөрүүчүлөр да муну билиш керек. Ооба, кыргыздар Анталияда, Түркияда эмне иш кылып жүрүшөт дегендей суроо болду да. Анан мен айттым, биздин кыз келиндер, ошол аялдар Анталияда, Түркиянын көпчүлүк жерлеринде иштеп жаткандар, силер үчүн эң кымбаттуу болгон ата энеңерди, эң кымбаттуу бала баккаңарды карап жатышат дедим. Анан бир досубуздун, ошол эле полицияда иштеген досубуздун атасы өткөн экен, ошону кыргыз аял карап жаткан экен. Келгенге чейин аны жууп, кепендеп, эгини байлап коюптур да. Анан ошого дедим, силер үчүн эң кымбаттуу болгон ата энеңерди акыркы сапарга дагы кыргыздар узатып жатат дедим. Ошондон кийин биздин аялдарга, биздин эмелерге таныган, уккан, көргөн ошол интервьюдан кийин бир аз өзгөрүүлөр болуп, кийин анча-мынча звонить этип, телефон кылып, Шерик байке, рахмат, сизден кийин бизди кел бизге тамак жейли, бирге отурайлы дешип, мамилелер өзгөрүлүп калышты дейт да. Ошого эми биздин элчилик деле аракетин жасап жатат. Түркия канчалык болсо деле түрк дүйнөсүндөгү эң чоң экономика. Локомотив экономика. Ал жак менен иштешибиз керек. Түрк туугандар деле Кыргызстанда иштеп жатат. Аларга деле бул жакта оңойчулуктар кылынган. Рабочий визаны ала алат, башкасын кыла алат. Бирок биздикилердин Түркиядан рабочий виза алышы, азыркы баягы жетиштирүүдөн кийин, Орус Украина согушундан кийин Түркияда баягы вид на жительство алыш абдан кыйын болуп калды. Аны жеңилдетүү үчүн Кыргызстандагы өз аракеттерин жасаш керек. Бул убакка чейин 3 айга чейин без виза кала турган эле, аны 6 айга чыгаруу темасы көтөрүлүп жатат элчилигибиз тарабынан. Бирок аны коомчулуктагы бул жактардан көтөрсөк, кыргыз граждандарынын Түркияда иштеши үчүн, ал жерде калыш үчүн оңойлуктар жасаш керек да. Эмнеге дегенде баары бир бир тууган өлкө бири-бирине муктаждыгы бар. Ошол эле үй кызматкерлерине деле муктаж бар. Эмнеге дегенде Түркиядагы үй бүлөлөр кичине. Бир үй бүлөдө бир уул же 2 кыз, 2 бала да. А бизде Кудайга шүгүр 5-6 бала болуп, карыган ата энесине 3 айдан 2 айдан бири-бирине карашып жеңилдетишет да. Ал жакта андай мүмкүнчүлүктөрү жок. Ошон үчүн бизге тууган эл деп, дини бир деп, маданияты бир деп ишенет да. Ошол жактарынан бир коомдук иштерди дагы көбүрөөк өткөзүүгө аракет кылып, кыргыздардын Түркияда иштеши үчүн, ал жерде тезирээк рабочий виза алышы үчүн, жеңилдиктер үчүн бир күрөшүш керек да. Өзүңүз мынакей былтыр ноябрь айында өткөн биринчи жалпы Кыргызстандын курултайына ошо Анталия шаарынан келип катышып кеттириз. Мен билем, анда да ушул маселелерди көтөргөнсүз. Кайра быйыл болгон атат жаңы курултайыбыз 2 декабрь айында. Келген атасызбы, чакыруулар барбы? Эгер келсеңиз, кайсыл ушул 2 бүткүл кыргыздардын курултайында маселелерди көтөрөсүз? Курултай менин оюмча биринчи болсо деле чоң тажрыйбага ээ болду кыргыз коому. Эмнеге дегенде ал жерде саясат жок эле, проблемаларды айтыш бар эле. И проблемаларды дагы президентке, премьер-министрге ошол эч кандай баягы посредниксиз элдин алдында түз жеткизип, чыныгы кыргыздын характерине, пейилине жарашыктуу бир курултай да. Ушул убакка чейин деле кыргыздар ошол курултай аркылуу эле башкарылып, бардык проблемаларды тез, оңой чечип жүргөн экен да. Ошон үчүн курултайдын уланышы туура болот деген ойдомун. Эмнеге дегенде биздин баягы эле
өздүн өрп адатыбызга, баягы каада салтыбызга, наркыбыз, бул байыртан келаткан биздин байлыгыбыз, болуп келген нерсе курултай тарыхыбызда. Жогорку кеңеште эле курултай деп аталыш керек эле. Баягы Верховный Совет деп орустардан мындай которгондой эле болуп. Туура айтасыз. А биздин өзүбүздүн нукура кыргыздын характерине илгертен келаткан нерсе бул курултай. Ошон үчүн курултайдын уланышын каалайт элем. Эмнеге дегенде бардык проблемаларды ошол жерде ачык айтып, канчалаган иштер, мектептер курулушу боюнча баягы ошол эле социалдык, маданий, спорттук көптөгөн маселелер көтөрүлүп, акырындан чечилип атат. Чындыгында эле түзмө-түз бийлик өкүлдөрү жана биздин президент менен жеткизүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөндө ошо биринчи курултайда. Эгерде сиз келип калсаңыз ушул Кудай буйрса декабрь айында Анталиядан кайсыл маселелерди көтөрөсүз? Жана былтыр көтөрүлгөн маселеңиз быйыл чечилдиби? Чечилип атабы сиз көтөрүп чыккан маселелер? Кандай болот? Ооба, бир туруктуулук болуп жатат. Биз былтыртан бери баягы биздин ал жактагы биздин эң биринчи проблемабыз эле Туркияда жашаган кыргыздардын жашоону жеңилдетүү да. Ошол биздин основной кыла турган, концентрация боло турган ишибиз ошол. Кыргызстандагы болуп жаткан проблемаларды, Кыргызстандагы акыбалды бул жерде кабинет министров, жогорку кеңеш, башка эмелер бар. А биздин эмебиз, зонабыз, ошол жерде жашап аткан кыргыздардын жашоону жеңилдетүү да. Ошол сөздөр угулуп, дейилип, биздин элчилик ошол суроолорду жогорку деңгээлде көтөрүлүп жатат. Бирок ошону менен эле бирге коомдук уюмдар дагы ошону көтөрүп иштешибиз керек да. А быйыл ошол курултайдын астында фонд курулган, 7 областтан 7 киши деп, мен Баткен областынан, мен ошол курултайдын фондда куруучумун. Жакшы. Ошондуктан ал фонддун дагы иштеп, элибизге, журтубузга пайда тийишине ишенемин. Ал жерде 7 областтан эң баягы патриот кишилер топтолгон. Алар ар бири өзүнүн кыймыл аракетини мамлекет үчүн аябайт деп ойлойм. Алар бардыгы баягы общественный началода сиз тааныган эле билген кишилер, алар чыныгы накта мекенчил Кыргызстан үчүн күйгөн биздин инсандарыбыз. Алардын арасында сиз барсыз. Убактыбыз акырындап соңуна келип калды. Мен сизге Шерик мырза эркин микрофон берейин. Жалпы көрүп аткан ушу кыргызстандыктарга, анын ичинде бизде YouTube аркылуу, интернет аркылуу көрчү, Анталияда, Туркияда жашаган, өзүңүз айтып өткөн жалпы дүйнөдө жашаган биздин боордосторобузга каалоо тилегиңизди билдирип кетсеңиз болот. Эми мен баягы мусапыр болбогон мусулман болбойт дегендей 31 жылдан бери мусапырмын. Көптөгөн жылдардан бери чет өлкөдө жашайм. Анын ичинде Россияда жашадым, Туркияда жашадым, Европаны бардыгын эле айланып чыктым. Азия өлкөлөрүндөгү баягы Ближний Востоктогу өлкөлөрдү өзүм 4-5 жолдан барып көрүп келдим. Анан бардык жерде эле баягы өрдөктүн өзү чөлдө болсо да көзү көлдө дегендей. Биз дайыма ар бир эмебизде Кыргызстанды ойлойбуз. Анан кыргыз эли чындыгында абдан дүйнөдөгү эң жакшы элдерден. Мен көптөгөн элдер менен иштейм. Россиядагы менен иштейбиз, Украина менен иштейбиз, Пакистан менен иштейбиз, Англия менен иштейбиз, Германиядагы түрдүү адамдарды көргөнбүз да. Анан ар бири менен салыштырганда өзүбүздүн элибиздин канчалык кымбаттуу экендигине, элибиздин канчалык боорукер, мээримдүү, ошол эле убакта абдан күчтүү, чыдамдуу экендигини сезип билемин да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн элибизге өзүбүз ишенишибиз керек, өзүбүздүн элибиздин духун көтөрүшүбүз керек, биримдикте болушубуз керек, ынтымакта болушубуз керек. Кичинекей баягы мышлениеде болгон саботаж, провокация кылган мындай элдин биримдигини буза турган нерселерден алыс болушубуз керек. Биз үчүн бардык кыргыз аталган ар бири биз үчүн кымбаттуу. Мен үчүн жаман кыргыз жок. Ошондуктан дүйнөнүн баардык булуң бурчунда жашап жаткан кыргыздарга бардыгына салам айтам. Бардыгыбызга эртерээк ата журтубузга кайтып келип, ошол жерде алган билимибизди, тажрыйбабызды, капиталыбызды Кыргызстанга алып келип, бул жерде дүйнөнүн бейиши кылышыбыз керек да. Бул жерде эркин жашап кыргыздар ар биринин үй бүлөлөрү бакубат, мамлекетибиз күчтүү болушун каалайм. Ошол менин максатым. Рахмат. Сизде чындыгында эле билимдүү, тажрыйбалуу эң башкысы адамдар, жарандарыбыз кыргыздыкы бизге суудай бүгүнкү күндө керек. Себеби өлкөбүздүн өнүгүшүнө бир гана экономика эмес, бардык тармактарда, ар тармактарда зарыл. Ошол себептен сиздерди дайыма
биз Кыргызстанда күтөбүз. Мен ойлойм, быйылбы, эмдиги жылбы кайбир учурда келесиздер дагы ошо биздин Кыргызстандын өнүп өсүгүшүнө өзүңүздөр чоң салымды кошосуздар деп убактыңызды бөлүп келип бизге ушу кенен бүгүнкү күндөгү сиздердин ошо коом, Анталия коому жана ошондой эле жалпы көйгөйлөр, чечилип аткан маселелер, курултай тууралуу кенен маалымат бериңизге ыраазычылык билдирем. Ийгилик. Жолуңуз сыдыр, жолдошуңуз кыдыр болсун. Аман эсен кайра Туркияга ишиңизге, жакындарыңызга жетип алыңыз. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Рахмат. Рахмат.